Biz hazır Крестьянское хозяйство дыйкан чарбасынын декларациясын тапшырабыз. Булар налогдон бошотулганы менен декларация тапшыруудан бошотулган эмес. Канча пайда болсо дагы ошону көрсөтүп коюшубуз керек, налог төлөбөсө дагы. Ал үчүн кабинетке киребиз. Бир сыйра былтыркы отчетторун карайбыз. Бул 2022 жылдын биринчи тапшырган отчет экен. Буну кийин оңдолгон, уточненный болуп, биринчи тапшырышканда нулевой тапшырып коюшкан экен. Буну биз кийин оңдогонбуз. Первоначальныйды уточненный кылып туруп. Ушунун негизинде азыр жаңы тапшырабыз. Первоначальныйга өзгөртөбүз, тип отчетто жылды өзгөртөбүз 2023 деп. Кассовый метод баары калат. Ал жерде чыныгы тапкан выручкасыны жазабыз бул жерге. Ал үчүн биз алардын отчетуну табышыбыз керек. Былтыркы декларациясы менен бир сыйра текшерип коебуз. Ушул декларациябы же кайсын ачып алдык деп туура билиш үчүн. РНД 2022-син ачабыз дагы. Бир сыйра сверка кылабыз. 10 миллион 308, значит, ушул отчет экен. Туура эле кетип атабыз. И буга катар отчет о прибылях и убытках деген бар. Ишканан ошону дагы ачып алышыбыз керек. Туура эле отчет о прибыляктарды туура көрсөткөнбү. Ошого карап, быйылкы жылдын дагы отчетун тапшырабыз. Азыр отчет о прибылях и убыткахты ачабыз. Бул жерде 2 жылдыкын көрсөтөт, за предыдущий год и за отчетный месяц деп. Предыдущий 10 миллион 308 эле, декларациясында дагы 10 миллион 308, и компьютерде дагы личный кабинетте дагы ушул цифралар чыгыш керек. 490 менен 800 кошсок 572 346, чыныгы пайда 9 миллион 735 654. И бул прибыль освобожденная от налога деп ошол жерге атайын көрсөтүп коебуз. Себеби булар прибыльден налог төлөбөйт. Эми ушундайга окшоштуруп эле быйылкы жылдын данныйын киргизип чыгабыз. Выручкасын жазабыз, анан кийин расходторун жазабыз. Чыккан прибыльди дагы көрсөтөбүз и освобожденный деп да көрсөтүп коебуз. Так, азыр 29 миллион 654 миң деп ушул жерге жазабыз. Расходун жазабыз. Бул былтыркы жылдыкы, биз азыр оңдойбуз. Себеби жаңысын түзүп атабыз. 14 миллион 299 миңге 74 миң 240 кошобуз. Чыккан суммасыны бул жакка жазабыз. 14 миллион 373 240 ушул жакка жазабыз. Чыныгы пайдабыз бизде 15 миллион канча чыгып атат, ошону бул жерге көрсөтүп коюшубуз керек. Себеби прибыль освобожденная от налога деп турат. 15 миллион 280 760. Ушул жерге сөз көрсөтсөк, анан биз налогдон освобожден болуп көрсөтүлгөн болобуз. 0,52ге өзү и так эле эсептейт, бирок 0,53гө дагы биз освобожден деп жазып коюшубуз керек, чтоб 0,54гө же ставка налога деген жерге бизге эч нерсе чыкпай калыш үчүн. И бир сыйра текшеребиз, первоначальный даталары туура болгон болсо отправить КНС кылып жөнөтүп коебуз. Ошону менен декларацияны, дыйкан чарбанын декларациясын тапшырып койгон болобуз. Журналга киребиз. Пока в обработке, бир аздан кийин өтүп калат отчет.